Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен StoryChick жана Krello колдонмолору менен шаблон жасоону үйрөнөбүз. Ал үчүн биз StoryChick деген приложенияга киребиз. Ал жерге киргенибизде мындай көптөгөн даяр шаблондор бар. Биз ал жерден өзүбүзгө жакканын тандап алсак болот. Бул жерде платный контент бар. Сиз бир айга же болбосо бир жылга улап алсаңыз болот. Биз бул жерден бир шаблонду тандап алабыз. Мисалы, мен мынаны тандадым. Бул жерге биз 23-кө чейин сүрөт кошсок болот экен. Бул колдонмого мен төртөөсүн эле кошуп көрөмүн. Мындай болуп, өзү даяр слайд жасап берет музыкасы менен. Сиз бул жерден фонду өзгөртсөңүз болот. Цветин өзгөртсөңүз болот. Мен оригиналын калтырам. Жана сиз бул жерден музыкасын дагы өзгөртсөңүз болот. Готовый музыкалар бар. Жана башкалар менен дагы жасап көрсөңүз болот. Акциялар тууралуу кылып. Даяр музыкасы менен чыгат. Бул жерде бул шаблонго 13-кө чейин сүрөт жүктөсөңүз болот. Сиз сразу Instagramга жүктөсөңүз болот, же болбосо WhatsAppка же башка приложенияларга жиберсеңиз болот. Сиз башка шаблондорду да колдонуп көрсөңүз болот. Мисалы үчүн, могул жерден бирөөсүн тандап алайлы. Өзгөртсөңүз болот. Азыр биз бунун ордуна башка сүрөт тандап коебуз. Сиз бир эле товарга слайд жасасаңыз болот. Же болбосо мындай обычный шаблон жасасаңыз дагы болот. Ал үчүн сиз кайсыдыр бир альбомго кирип, ал жерден сизге керектүү болгон шаблонду тандап аласыз. Тандап алганыңыздан кийин сизге керектүү болгон сүрөттөрдү коюп, жасап аласыз. Чоңойтсоңуз болот, кичирейтсеңиз болот. Эми бул жерге коебуз. Эми сиз бул жерде жазуусун дагы өчүрсөңүз болот. Фаберлик. Сиз текстин почеркин өзгөртсөңүз болот. Сизге кандай ыңгайлуу, сизге кайсы почеркте жагат. Мага ошонусу жакты. Эми бул жерде астындагы жазууну да, текстти да өзгөртсөңүз болот. Аялдарга арналган ароматтар топтому деп жазып койсок болот.
биздин шаблонубуз даяр болду. Эми биз буну көчүрүп алабыз. Галереяга көчүрүп алдык. Же болбосо дагы башка шаблондорду тандап жасап көрсөңүз болот. Эми биз Крелло колдонмосу менен шаблон жасайбыз. Бул жерде миңдеген шаблондор бар, даяр шаблондор бар. Бул жерде дагы бесплатный контент бар жана платный контент бар. Платный контентте сиз акча төлөп 1 айга, же болбосо 6 айга, же болбосо 1 жылга улантып алсаңыз болот. Платный контенттер момундай бриллианттын шаблону менен чыгат, бесплатныйлар бесплатно деп эле чыгып калат. Мынакей могул шаблон бесплатно экен. Сиз астына түшсөңүз көптөгөн шаблондор бар. Сиз бир бесплатный шаблонду тандап, сиз өзүңүз өзгөртүп алсаңыз болот. Текстин, сүрөтүн, артындагы фонун, жазууларын полностью өзүңүздүн фантазияңызга карап өзгөртүп алсаңыз болот. Если сиз бул сүрөттү өзгөртүүнү каалаган болсоңуз, заменить кылып, бул жерден башка фонду таап, шаблонду таап койсоңуз болот. Же болбосо бесплатный фото деген болсоңуз, бесплатный акысыз сүрөттөр чыгат. Если сиз загрузка деген болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн альбомдон сүрөт таап кошуп алсаңыз болот. Азыр биз кандайдыр бир товарга, акцияга жасоону каалаган болсок, биз бул жерден бир шаблонду тандап алсак болот. Мисалы үчүн муну алайлы. Буну өчүрүп алабыз, бунун ордуна фото коебуз. Бесплатныйдан тандап коебуз. Бул жерден бир шаблонду тандап коюп алабыз. Сиз бул жерде шаблондун түсүн өзгөртсөңүз болот. Жана форматын кичирейтип чоңойтсоңуз да болот. Креллодо сиз тандаган сүрөт, видеолордун загрузкасы кичиңдеп калышы мүмкүн. Ага чейин сиз бул жердеги жазууларды өзгөртсөңүз болот. Фаберлик акция же болбосо ашыкча сөздөрдү, тексттерди алып салсаңыз болот. Жана сиз бул жерде анимацияларды кошсоңуз болот. Объекттерди кошсоңуз болот. Иконкаларды. Иконкада бирок платный контенттегилер көбүрөөк чыгат. Мисалы, парфюм деп көрөлү. Парфюм. Бирөөсүн алабыз. Бирөөсүн алабыз. Биз бул жерден цветин өзгөртүп алсак дагы болот. Эми буну кошуп алганыбыздан кийин дагы объекттерди кошсок болот. Рамка кошсоңуз болот. Бирөөсүн кошуп көрөлүңү. Биз бул жерден өңүн өзгөртүп алабыз.
көрсөңүз. Бул жерден сиз мына рамканы астына, сүрөттүн астына түшүрүп койсоңуз болот. Ал просто сиз порядок деген жерге өтүп, мына астына дегенди бир нече жолу көргөзгөн болсоңуз, сиз тандаган сүрөттүн астына өтүп калат. Мындай болуп астына өтүп калат. Если сиз мына артындагы ак фонду өзгөртүүнү каалаган болсоңуз, башка сүрөт же видео коюп койсоңуз болот артына.